эле келинге жакшы кайнене туш боло бербейт. Кыргыздын сыймыктуу кызы Айсулуу Тыныбекова Ордо ТВ YouTube каналына алгачкы ирет үй бүлөлүк жашоосу тууралуу интервью берди. Анда балбан турмушка чыккандан кийин көп деле жакка чыкпаганын, жылдар бою чарчагандыктан үйдө отурган жакканын айткан. Ал элге эми аралаша баштаганын билдирген. Ошондой эле кайната кайнене менен бирге турарын кошумчалаган. Бул дагы мен ойлойм Аллах Тааланын буйругу деп, анткени ар бир эле келинге, ар бир эле ушундай айымга жакшы кайнене кайната туш боло бербейт. Айсулуу деп айлаганда эркелетишет. Үй бүлө жаралып жата, бул вам берген үчүн Айсулуунун үй бүлөсү кол чапкылар менен коштоп коёт. Билек болуп, жашоонун ар бир таттуу мүнөтүн чоң өткөрүп, кыйынчылык болсо ал кыйынчылыкты чоң кечип, бакыттын көлүндө акыркы демди алып, демдин акыркысы чыкканча бир болууга макулсузбу? Макул тапкан никеңерге Кудай Таала өзгөчө береке берсин. Ал береке Жақында, друзья наши дорогие, самые близкие, давайте пожелаем счастья и поаплодируем погромче. Бакбердинин достору барбы залда? Дамы и господа, очень волнительный момент. Наша молодежь нуждается в вашей поддержке в виде аплодисментов. Молодежь, вас не слышно, друзья! Уважаемые господа, я знаю, как выпросить аплодисменты у наших гостей. Дорогие гости, то есть вы считаете, что наш жених Бакберге красавчик? Дайте аплодисменты! Теңіздің биік армандар жиып, керемет қой шынында біреуді жүрсең сүйіп. Ғашық болу, шын ғашық болу, жаныңда жаны толы нұрға. Ғашық болу, ол азық болу, сүйгеніңе жолығуға. Сезімінің суығында ешкім сезбесе ғой. Ғашық болдым махаббатқа мәңгі жаным құмар, сағындырып жанымды да білем енді сезім. Ғашықтық сезімді, ғашық болғаннан соң жоғалтып алдым өзімді. Біле алмадым оған қалай жетем. Ғашық болу шынымен де нағыз бақыт екен. Сезім ғажабы
Қос жүрек бірлесіп жазады табысқанда